Бүгін мурунку Эркин тоо азыркы Кыргыз туу газетасынын 100 жылдыгы, аны менен катар басма сөз кызматкерлеринин кесиптүү майрамы Улуттук тарых музейинде өткөрүлүп жатат. Бул иш-чара кандай өтөт? Сиздер менен биргеликте көрсөк. Егемендүү Кыргызстанда басма сөз кызматкерлеринин, журналисттердин ролу, орду абдан чоң. Мына 21-кылым келгенден кийин азыркы жаңы өзгөрүүлөр, технологиялык өзгөрүүлөр журналисттердин ордун дагы бир тепкичке өйдө чыгарды. Бүгүнкү күнү мына 100 жыл артка кылчайып, биздин төл гезитибиз Эркин тоонун чыккан учурун эскерип отурабыз. 100 жылда биз кандай этаптарды басып өттүк? Кыргыз журналистикасы кандай жолдорду басып өттү? Анан алдыга биз мындан ары азыркы шартты эске алып, кандай өнүгүүгө барышыбыз керек? Мына бүгүн талкуу сөздөр дагы болот. Ага карата Кыргыздын төл гезити Эркин тоонун 100 жылдыгына карата сүрөт көргөзмө уюштурулган. Мына өзүңүздөр карасаңыздар, бул гезиттин редактору ошол 24-жылы 7 ноябрда чыгарган. Болгону 21 жашта Өмүркул Алиев аттуу. Ал эми бул гезиттин чыгаруунун башында турган, негизги колдоочусу болуп сүрөгөн Жусуп Абдрахманов дагы абдан жаш болгон. Анан мына бүгүнкү күн дагы кыргыз журналистикасында эмгектенген биздин абдан көп жаштарыбыз бар. Негизинен журналисттердин басымдуу бөлүгү дагы жаштар. Андыктан бүгүн бул 100 жылдык тарых аларга дагы абдан бир жакшы сабак болуп, өткөндөн сабак алып, андан келечекке ой жүгүртүүгө салым болот деген оюбуз бар. 7 ноябрь бул басма сөз күнү катарында белгилүү, тарыхчы ата-бабалардын күнү жана басма сөз күнү катарында белгилүү. Дал ушул күнү 100 жыл мурда биздин кыргыз тилиндеги эң алгачкы туңгуч гезит Эркин тоо гезити чыккан. Бул Кара Кыргыз автономиялык облусунун бүгүнкү эгемендүү мамлекетибиз менен өтө тыгыз байланышта. Анткени гезит ошол мезгилде уюштуруучу болгондо да мамлекетти уюштуруучу, элди бириктирүүчү, аларга маалыматты жеткирүүчү, сабаттуулугун ачуучу, анан кийин маданиятты кайрадан элге жеткирүүчү өзгөчө бир чоң курал болчу. Бул биздин ошол мезгилдеги жетекчилик, Кара Кыргыз автономиялык облусунун жетекчилиги 24 күнүн ичинде 1924-жылдын 14-октябрында Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлсө, 7 ноябрда дал ушул революциянын 7 жылдыгында бул гезитти чыгарып атат. Бул гезитти чыгарып атканда ошол мезгилдеги эң активдүү Осмонкул Алиев деген өтө билимдүү уюштуруучу адам, башка редактор болгон. Сыдык Караш деген ошол мезгилде гезитти чыгарып жүргөн тажрыйбасы бар адамды караколдон алып Ташкентке алып барган. Андан кийин Мустафа Акбат, анан Хусейин Карасаев. Гезиттин алгачкы 6 саны Ташкентте чыккан, андан кийинки сандары Бишкекте чыккан. Бул гезиттин ар бир чыккан макалалар, маалыматтар бүгүнкү күндө чоң бир тарых. Аны биз тарых катары окусак болот. Бұл Кыргыз маданиятынын тарыхына байланыштуу өтө чоң, баарыбыз сүйүнүч менен тосо турган жана баарыбыз бири-бирибизди куттуктай турган майрам. Мындан так 100 жыл мурда
Кыргыздын жоголуп кеткен жазуусу кайра жанданып, адамдардын аң сезиминде сакталып жүргөн маданиятка кайра жан кирип, анан Кыргыздын Ишеналы Рабаев баш болгон көзү ачык, таланттуу жана билимдүү кишилери ушул Эркин Тоо газетасын негиздешкенде, мына ошондон бери учугу уланып келе жатат. Советтик Кыргызстан болду, андан Кызыл Кыргызстан болгон, андан кийин келип отуруп азыр Кыргыз туусу деген ат менен уланып жатат. Бир убактарда кыргыздар Эркин Тоо деп, тоонун эркиндигин, тоолуу өлкөнүн эркиндигин көкөлөткөн экен. Азыр эми Кыргыздын колунда кызыл туусу бар. Ошого ылайык Кыргыз туусу деген ат менен ошол салтты улап келе жатат да. Мен жалпы элибизди ушул майрам менен куттуктайм. Ошондой эле Кыргыз туусу газетасынын чыгармачыл жамаатына чыгармачылык ийгилик каалайм. Бүгін ушул 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата Маданият министринин сыйлоо аземинен катышып чыктык. Албетте биринчиден ак эмгегибизди баалаганына аябай кубанычтабыз. Экинчиден жалпы ушул Кыргызстандын калеми курч журналисттеринин бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайм. Бүгүнкү майрам дагы өзгөчө майрам, себеби кыргыз журналистикасына быйыл 100 жыл толуп турат. Албетте бекеринен айтылбайт, журналистика бул 4-чү бийлик деп, коомду багы жакшы жакка бургандагы, жаман жакка бургандагы бул журналистика болот. Ошондуктан ар бир кесиптешиме ийгилик каалайт элем. Бир гана мамлекетибиздин өнүгүшүн жана жакшы жакка сүйрөп жүрүшүн каалайт элем. Биринчиден бардык кесиптештерди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Анан ушул сыйлыкка татыктуу деп бизди сунуштаган жетекчиликке жана жамаатка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жанын бизге чынында күтүүсүз болду. Анан албетте ушинтип эмгекти баалап, баягы сыйлык аркылуу ушу баалап атканына биз абдан кубанычтабыз. 7 каналдын атынан бир эле мен эмес, менин кесиптештерим дагы алды. Анан бул сыйлык айрыкча ушул биз сыяктуу ушул жаш журналисттерге мына ушундай сыйлыктар стимул болот экен. Ошондуктан биз мындан ары дагы чыгармачылык эргүү менен иштей беребиз, ар дайым элибиздин кызматындабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн мыкты журналисттер сыйланды. Аны менен катар биздин 7 каналында кызматкерлери бүгүн атайын Маданият маалымат министрлигинин колунан грамоталарды, сыйлыктарды алды. Аларга ийгилик каалайлык.